Барыңыздарга салам. Күнгө алынган маанилүү жаңылыктар менен мен Элизат Шешенбек кызы тааныштырам. 16 декабрда вице-премьер-министр Равшан Сабиров парламентте токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы чекке жеткенин, электр энергиясын үнөмдүү пайдаланбаса, электр жарыгы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучу бар экенин эскерткен. Бүгүнкү күнгө карата өлкөнүн башкы суу чөйчөгүндө болгону 12 миллиард 729 миллион куб метр суу бар. Суу сактагычка агып кирген суунун көлөмү секундуна 148 куб метрди түзсө, ал эми 708 куб метр суу агып чыгууда. Былтыр ушул күнү суу сактагычта 15 миллиард куб метрден ашык суу болгон. Мындай коңгуроону электр ишканасынын жетекчиси кагууда. Суу жок. Ушундан уламбы, Айтор президенттикке талапкерлердин көбүнүн программасында энергетика көйгөйүн кантип чечүү тууралуу жазылган. Эмнеси болсо да шайлоого аман-эсен жетсек, анан ошол шайланган ажобуз маселени чечер. Ал үчүн 120 эл аралык байкоочу шайлоого көз сала турган болду. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан президенттик шайлоого саресеп сала турчу 120 эл аралык байкоочуну аккредитациялаганы маалым болду. Байкоочулар эл аралык уюмдардын, фонддордун жана Кыргызстандагы элчилердин өкүлдөрү. 21 декабрга карата 23 мамлекеттен жана 15 эл аралык уюмдардан байкоочулар келет. Уулум сага айтам, уулум сен ук. Балдарды тарбиялоо тууралуу китеп жарыкка чыкты. Педагогика илимдеринин докторлору Абдыкерим Муратов менен Кыялбек Акматовдун авторлугунда бала тарбиялоодогу кыргыз керемети, улуттук тарбия жана билим берүү салттары деп аталган китеп жарык көрдү. Жаңы китепте кыргыз элинин турмушунда колдонулуп, жыл өткөн сайын унутулуп бара жаткан каада салт, ырым-жырымдарынын мааниси баяндалат. Мындан тышкары төр жана улага, устукан тартуу, кабар угузуу, баланы оозантуу, жүгүнтүү жана башка ушул сыяктуу түшүнүктөрдүн этно-педагогикалык баа наркы чагылдырылган. Көлөмдүү бул эмгек 1000 нускадан жарык көргөн. Кыргыздын учу куур эмес демекчи, жакшы тарбия көргөн, элдин жүгүн көтөргөн уулдар да жок эмес. Ошондой азаматтардын бири айылына тез жардам унаасын сатып берди. Ош облусундагы Ноокат районунун 12 бел айыл өкмөтүнүн тургуну Мамат Мураталиевдин үй бүлөсү айылындагы ооруканага тез жардам унаасын алып берди. 12 бел жана Төлөс айыл өкмөттөрүн жалгыз унаа тейлеп келет. Бала чакам иштеп жатат, мен иштеп жатам, элге жардам кылалы дедик, дейт Мураталиев. Тез жардам унаасын чет өлкөдөн 13 000 АКШ долларын алып келишкен. Мына ушундай жакшы жаңылыктар менен бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Аман туруңуздар.